Katılımcıları dal ушул Чуңкурчак жайлоосуна келип, Бүгүн Кыргыз Республикасында эгемендүүлүгүнүн 31 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Салтанаттуу иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин депутаттары жана ошондой эле коомдук ишмерлердин катышуусунда Чуңкурчак жайлоосунда өтүүдө. Салтанаттуу иш-чара Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракеси менен коштолот. Мааракеге 15тен ашуун спорттук оюндар жана ошондой эле спорт оюндарынын эң башкысы болгон ат чабыш менен коштолот. Мой коллега Алмаз, сегодня в 10 утра начнутся полные скачки в ознаменование Дня независимости и 200-летнего юбилея. То есть это будет на самом деле испытание для всадников. Абдрахманның атасы Байтик. Байтик менің Кыргызстанды бас... Кыргыз Республикасының көз карансыздыгынын 31 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү аземи башталат. Түзөт! Түстүр! Оң жактан тосууга! Харал! Го! Yoldaş Kırgız Республикасынын президенти, Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, Улуттук гвардиянын өздүк курамы майордук иш-чарага даяр. Улуттук гвардиянын кол башчысы гвардияны полковниги Иргешев. Саламатсыңарбы жоокерлер? Саламат, болуңуз, жолдош, башкы, колбашчы. Мамлекетибиздин эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин тургула. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар, алыс жакында жүрсө дагы жүрөгү ата мекен, ата журт, ата конуш деп соккон урматтуу мекендештер.
Ырыстуу кыргыз калкыбыздын көз карандысыздык майрамына ортоктош болуп жаткан кадырлуу меймандар. Сиздерди ата бабаларыбыздын кыялы, элибиздин эңсеп жеткен бактысы болгон эгемендүү кыргыз мамлекети түзүлгөндүгүн дүйнө жүзүнө жар салган улуттун улуу күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Биздин эң башкы байлыгыбыз эгемен мамлекетибиз, эгемен элибиз. Мындан өткөн байлык да, бакыт да жок. Биз быйыл эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын берекелүү Сары Өзөн Чүй өрөөнүндөгү кереметтүү чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу белгилеп, 31 метрлик туубузду тоо башына көкөлөтүп жатабыз. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп, ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда бүгүнкүдөй чоң салтанаттын коштоосунда өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар. Мындай кадам өлкөнүн бардык аймактарында жашаган элдердин элибизди ынтымакка арттырат, биримдигин бекемдейт, карым катнашын күчөтөт. Албетте, 3000 жылдан ашкан тарыхыбызда 31 жыл бир көз ирмемдей эле мезгил. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчендеген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да, карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Көкүрөгүбүзгө сыймык уялап турган ушул күнү Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн Байтик Баатыр сыяктуу ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чып-чыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда, мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Дегеле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости! На нашей благодатной земле в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей. Самое главное богатство нашего свободолюбивого народа – это наше единство. Чтя традиции предков, мы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание. Все вместе мы хотим мира и процветания нашему Кыргызстану. Каждый гражданин Кыргызстана, вне зависимости от своего этноса или религии, обладает равными правами и обязанностями. Единый народ Кыргызстана, мы все вместе растим детей, вместе отмечаем праздники и вместе встречаем трудности. Когда беда приходит кому-то в дом, то нет более дружного и заботливого народа, чем мы. Мы всегда спешим на помощь друг к другу. На каждой улице, в каждой общине, на селе и в городе все кыргызстанцы живут сегодня в мире и согласии. Каждый из нас должен не только беречь это спокойствие, но и активно укреплять взаимопонимание, дружбу и благоденствие на нашей земле. Сегодня мы отмечаем
наш общий, самый главный праздник 31 августа. Это не только день нашей независимости, но и праздник дружбы и единства многонационального народа Кыргызстана. Урматтуу мекендештер, биз үчүн мына ушул баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип, көрүнө баштады. Эми ушул жыл ичинде жүргүзүлүп жаткан иштерибизге, ийгиликтерибизге так сандар жана фактылар менен азын-оолак токтоло кетейин. Жыл башында Кыргызстанда 2022 жыл тоо экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланып, жашыл мурас аттуу улуттук өнөктүк башталып, токой бактарын отургузуу иш аракеттери сындуу олуттуу демилгелер ишке ашырылып жатат. Бул иш аракеттердин баары азыркы учурубузда дүйнөлүк көйгөйгө айланган экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо максатында жүргүзүлүп жатат. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө, коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, чек арачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштерин быйыл да улантып жатабыз. Атайын багыттагы бөлүктөргө заманбап курал-жарактар, аскердик жана атайын техникалар, зооттолгон унаалар, учкучсуз учактар, тик учактар алынып жаткандыгына күбө болуудасыздар. Мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгү жана өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү дарамети бир кыйла жогорулап, мамлекетибиздин коопсуздугу камсыз кылынды. Мамлекетибиздин энергетикалык коопсуздугун бекемдөө боюнча да иштиктүү чаралар көрүлүп жатат. Кыргызстанда эгемендүүлүктү алгандан бери өлкө энергетиктери биринчи жолу өз күчтөрү менен кыска мөөнөттө энергетика жаатында жаңы объектилерди ишке киргизишүүдө. Ал эми кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар Ата 1 кесинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам. Быйыл чакан кестерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. Бул аракеттер энергетиканын кубаттуулугун гана арттырбастан, аны экспорттоого да шарт түзөт. Келечекте Кыргызстан электроэнергияны импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланат. Кудай буюрса, Камбар Ата 1 кесинин долбоорун ишке ашырсак, бул иш Кыргызстандын көз карандысыздыгына биздин кошо турган чоң салымыбыз жана ири жетишкендигибиз болот. Темир жол тармагыбыздын өнүгүшү дагы жаңы багытка бет алып, эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи жолу темир жолдун курулушун өз күчүбүз менен баштадык. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууга киришти. Өз күчүбүз менен жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өркүндөтүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызда транспорт байланышын арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Жогоруда аталган чоң иштердин баары мамлекеттик бюджетинен каралып, өзүбүздү өзүбүз камсыздоого багыт алганыбызды баса белгилеп кетким келет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз. Быйыл жалпы аракетибиз менен мамлекеттин улуттун кызыкчылыгы үчүн бекем туруп, өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргоп, республикалык бюджеттин түзүлүшүнө чоң салым кошкон Кумтөрдү улуттук кенчибизди өз энчибизге алдык. Буга жалпы элибиз маңдайы жарыла кубанды. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылды. Буга жетүү оңой олтоң болгон жок, сүйлөшүүлөр абдан оор жүрдү. Биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле. Эгер биз тез чечим кабыл албасак, ал арада көптү жоготуп, убакыттан уттурмакпыз. Ошентсе да, мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя ушинтип быйыл ишке ашты. Бул жалпы кыргызстандыктардын жеңиши.
Бул иш мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башаты болсун дейли. Мындан ары Кумтөр элибизге узак жылдар бою кызмат кылсын. Ошондой эле биз салык бажы төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүп, өлкө казынасын толтуруу аракетибиздин үзүрүн көрө баштадык. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин кирешеси 122 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырмалуу 49,5%га же 40,4 миллиард сомго өстү. Ошентип, жүргүзүлүп жаткан каржылык экономикалык саясаттын негизинде ушул жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бюджеттик чөйрөдө, анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, калкты социалдык жактан камсыздоо жана башка чөйрөдө эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасын сезилерлик көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкөнүн саясий экономикалык туруктуулугун камсыз кылууда социалдык тармактагылардын эмгек акыларын көтөрүү жана пенсия, жөлөк пулдардын көлөмүн көбөйтүү аракети абдан маанилүү экенин жакшы билесиздер. Айрым категориядагы жарандардын социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү жогорулады. Ушуну менен бирге айрым жөлөк пулдардын түрү 2021 жылдын 1 октябрына чейин төлөнгөн жөлөк пулдардын көлөмүнө салыштырмалуу 100дөн 200%га чейин жогорулады. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү биринчи жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 45%га өстү. Быйыл өлкөнүн тышкы саясатында стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен өз ара алакаларыбызды турукташтыра алдык. Евразия экономикалык бирлигинин талаптарын толугу менен аткарып, мамлекеттер аралык ишенимди бекемдөөгө жетиштик. Ушул жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине, Евразия өкмөттөр аралык жана Евразия экономикалык кеңештерине ийгиликтүү төрагалык кылууда. Ошентип, Кыргызстан тышкы саясатта тынчтыкты жактоочу өлкө экенин, бардык мамлекеттер менен өз ара мамиле түзүүнү жана көп вектордуу саясатты карманаарын көрсөтө алды. Мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу, кесипкөйлүктү арттыруу, кадрдык туруктуулукту камсыз кылуу максатында былтыр жергиликтүү акимдерди ротациялоо жүргүзүлдү. Кудай буйрса, бул ыкма жакшы натыйжаларды берди, буга көпчүлүк эл ыраазы болушууда. Бул ыкма быйыл сот, прокуратура кызматкерлерине да колдонулду. Билесиздер, сотто прокуратура органдарында акыйкат издегендер үчүн дегеле өлкөдөгү сот тутумуна элдин ишенимин кайтаруу максатында бул иш аракеттин маани маңызы чоң. Бул иш аракеттерибиз дагы өз максатына жетет деп ишенем. Урматтуу мекендештер, элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, тарых жайыгынан улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Ошондуктан элдин көкүрөгүнө уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбына келтирүү зарылчылыгынан улам үстүбүздөгү жылдын май айындагы улуттук нарк жөнүндө жарлык чыккан. Дал ушул нарктуулуктун жазылбаган эрежелери менен жакшы тилек жарым ырыс деп ийгиликтүү иштерибизди көп айтып, өзүбүзгө өзүбүз дем берели, колдойлу. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, энетили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Энетил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук иденттүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доордагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет.
эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртең үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү улуттун улуу күнү мен дагы бир жолу куттуктайм. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн, түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик деми өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын. Рахмат көңүлүңүзгө. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү аземи аяктады. Даярдайды деп атабыз. Анан салттуу билимге аймактык анан уруулук айырмачылык болгон да сөзсүз түрдө. Алардын рахмат. Көйгөйлөр бар. Мындан ары улантышка, оңой эмес, жана силер спортсмендер деле мактап атсыздар. Чиге оруп алып туруп. Тамгаларды мен 5 жыл чогулттум. Özgürçölüğü gökçelikte koşkun. Bular bugünkü günde bizi ne ergeden silipte koşkun. Bular bugünkü günde bizi ne ergeden sitildirden belok var bunun Kur'an'ımızda. Terfet olur düzgün koşulmalar. O saadattan, bürük baraktan atlar oradan tut ketken. O şu çoğundan rücarlar. O kutlaşta o efendim degen. Bunu sarılar konuşma bile var. Биримдиги жана ынтымактуу болгондугун биз дайыма белгилеп келебиз. Мына ошол мүдөөсүн орундатуунун жолу, анын буарасы, анын баасы оңой эмес экенин, оңой болбогондугун айтышыбыз керек. 3000 жылдык тарых жолубузда канчалаган улуу инсан деп жазылган.
ушул улуу тоолордо жашаган элдин тарыхы жазылган. А. Ак мөңгү. Б. Буğday. Ü. Isıktın.
Padişah'a айтабам. Kırgızdın kalay batırı makul bolmay koydu de. Kırgızda kızdın narkı var. Odalaşуу saltı var. Kapçık kapını deseler kalının gelsin cetelep. Közümdün tirüğüsünde de çe. Teşkilattan. Ben padişanın aytkanını bastım. Beylikten okuru uzun. Anı özün bilesin. Andan göre gel. Algaç soğusun kandıralı. Anan söyleşene. Attan kıla jigitler. Mamlekattin işi uşul. Kömböz kargam yok. Bolbasa mı? Elimde sıyırıp çalam. Mağulcanı tuğulgan oğlumdun bağrın közep, tokumumdu kurut kılam. Vaylan kalay. Artonun okunu boğuzun ekenini unutma. Kalay. Vaylan. Çapkıla çıktı. Olmay kaldım okşaydı. Oğluma göz salgıla. Şimdi usul oğlum alıp erer. Ağa beyдің басын аттап, байтіктің атын шыққанға, бұндай бүлік сізге ғана жараспай, аға. Бүлікті тартып алыңыз. Өзің білендіге салып баштады ға, бұл еніңіз. Бүлігін байлап қойылды. Байтік келе атады. Шапқаны қату, açılığı келе атады. Gülügemi
егін тағапты. Байгеңіз құт болсын. Қара күчке таянып, алды-артын аңдаваған қамқор неме десем, сен Айкөл тұрбайсың ба? Атамды бердім саға, көптен Құдай қолдасын, өдінің бөксі болбасын. 40 шілтенің қолдасында қайырын кем болбасын. 2 тізгін бір чылбыр, билігімді тапшырдым. Егедер болып жұртыңа, ел алдында бастырғын. Амин! Үмітіңді ақтаймын. Байтик атын тұрғанда, қатылғанды оң қылбайм. Халқынды жатқа қор қылбайм. Атамдың жолын бұлаймын. Айкөлді ұқтап жатпасын. Қырғыздың көчін ұлап, Құдайым өзі сақтасын. Байтик! 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 Қадырлуу қалайық халық. Қырғызстандың 7 дуанынан келген урматтуу меймандар. Қасиеттүү Сарыөзөн чүйдің қадырлуу ақсақалдары. Біз ардайым егемендігімізді туу тұтып, ел жеріміздің көз қарандысыздық үшін қанын азық, қаруысын қазық қылып күрөшкөн ата-бабаларыбызды сыймықтануу менен ескеріп, арбағына бағыштап Құран оқып, алардын ата жұрт алдында өтөгөн қызматын кийинки муындарға жеткирүүнү ыйык парыз деп билебиз. Бүгүнкү ыйык эгемендүүлүк майрамыбызды салтанаттуу белгилөө күнүнө кыргыз элинин чыгаан инсандарынын бири айтылуу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы туш келип олтурат. 3000 жылдык карт тарыхыбызда Байтик Баатырдай ел башында турган эчен деген эрендерибиз өткөн. Элибизде баатыры 1000, башчысы 1 деген накыл сөз бекеринен айтылып калган эмес. Байтик Баатырдай баатырларыбыз, ел башкарган мыктыларыбыз 1000 деген жылдардан бери кыргызды чачыратпай, элдүүлүктү жок кылбай, бейиштей болгон жерибизди душмандарга алдырбай сактап келди. Бүгүнкү улуттун улуу күнүндө эркиндик үчүн күрөшкөн элибиздин эрдигине, ел башындагы баатырларына, журт башкарган даанышман башчыларына таазим кыламын. Бүгүн биз Байтик Баатырдын мааракесин майрамдап жаткан касиеттүү Сарыөзөн чүй жергеси бүтүндөй өлкө жарандарын кучагына батырган, улутту бириктирген өзгөчө дуан. Касиеттүү өрөөнүбүз соңку 200 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, Ордо калабыз Бишкек жайгашкан ынтымактын, биримдиктин борборуна айланды. Мына ушул ынтымактын, биримдиктин үрөөнүн өз убагында Байтик Баатыр сээп, анын учугун биз улантып жатканыбызга сыймыктанабыз. Бул өрөөндө
борбор калабызда ынтымак өкүм сүрсө, 7 дубанда биримдик артаарына өлкө башчысы катары терең ишенемин. Мааракеге келген урматтуу меймандар, кадырлуу калайык калк, Кыргыздын кылым карыткан тарыхында, тагыраак айтканда, 19 кылымда Байтик Канай уулунун кыргыз эли, кыргыз жер үчүн ээлеген орду кылган кызматы өзгөчө экенин жакшы билесиздер. Бирок мен бүгүн Байтик Баатырдын тарыхка бай, өрнөктүү өмүр баянына кеңири токтолбой эле коеюн. Ал тууралуу сиздер телерадиолордон, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, интернет булактарынан кеңири маалымат алып жатасыздар. Мен алардын айрым урунттуу учурларын гана тизмектеп өтүүнү эп көрүп турамын. Биринчиден, Байтик Баатырдын эл башына келиши карт тарыхыбыздагы көндүм көрүнүштөрдүн бири. Элибиз эл сынагынан өткөн мыктыларына, эркиндикти туу туткан тайманбас баатырларына, рух дөөлөтүн алып жүргөн даанышмандарына, өз элине кам көргөн берешендерине, келечекти көрө билген көсөмдөрүнө ишеним артып, бийликтин эки тизгин бир чылбырын тапшырышчу. Байтик Баатырда бул сапаттардын баары болгонун ал тууралуу баяндардан билебиз. Ал өз доорунун бардык сынактарынан өткөн. Байтик Баатыр таластагы таякелеринде жүргөн санжыргалуу санжырачы, даңазалуу манасчы Балык Ооз Кумар уулу менен таанышып, жакындашып, чүйгө келгенге көндүрөт. Чүйгө келгенден тарта ага өзгөчө кам көрөт. Өмүрүнүн аягына чейин Балык Ооздон санжыра угуп, улуу Манас баянын көкүрөгүнө сиңирип, рух дүйнөсүн байытат. Манастын күчү Байтик Баатырдын канында айланып, жүрөгүнөн түбөлүк түнөк тапканы анын ар бир аракетинен көрүнүп турат. Бардык жарандарыбызга, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге, саясатчыларыбызга Байтик Баатырдай Манас дастанын терең билип, анын мекенчил, мамлекетчил идеясын алып жүрүүгө чакырат элем. Экинчиден, Байтик Баатыр ар дайым эркиндикти туу туткандыгы менен өзгөчөлөнүп турган инсан. Ал эки доордо жашады. Кокон хандыгынын доорунда ордонун адилетсиз аракеттерин көрдү. Эл башына түшкөн мүшкүлдөргө, эсепсиз чогулткан салыктарга каршы туруп, акыры Пишпек чебинин башчысы Рахматтулла бектин көзүн тазалады. Орус аскерлеринин жардамы менен элди азапка салган Пишкек чебин жер менен жексен кылды. Доор добушун даана сезе билген көсөмдүгү жана элдик дипломатияны чебер пайдалана билгендиги менен Байтик Баатыр элин бөөдө бөлүнүүдөн сактап калган. Анын жасаган иштери бүгүн биз үчүн өзгөчө мыкты сабак. Үчүнчүдөн, Байтик Баатырдын келечекти көрө билген көсөмдүгүн баса белгилеп кетким келет. Ал өз доорунун алдыңкы инсаны, лидери катары коомдун күрөө тамырын сезе билген. Байтик бабабыз алыс жакындан аалым молдо, мударистерди алдырып, бала окутуп, балдардын кат сабатын жоюуга аракеттенген. Дыйканчылыкка да маани берип, Аларча суусунун айрылышынан, чыгышынан Бишкекке, батышынан төмөнкү Каракоого чейин ондогон өстөн, арыктарды чаптырган чарбакерлиги да эл оозунда айтылып келет. Келечекте өнүгүү шаар менен байланыштуу экенин сезе билип, көчмөн элди отурукташууга үндөгөн. 1867 жылы Санкт-Петербургка падыша Александр II иш чарасына түндүк кыргыздарынан өкүл болуп барып келгенден кийин анын көз карашында, аракеттеринде көп өзгөрүү болгонун ошол кездеги замандаштары жазып калтырышкан. Мекендештеримди Байтик Баатыр өңдүү чыгаан инсандарыбыздай өлкөнүн жарык келечеги үчүн көбүрөөк аракет кылууга чакырат элем. Ал эми биздин азыркы тапта жасап жаткан аракеттерибиздин бардыгы келечек үчүн жасалууда. Байтик Баатыр жөнүндө сөз кылганыбызда анын боз бөлтөгү, Кароол чокусу тууралуу айтпай кетпесек болбос. Байтиктин боз бөлтөгү тегин жер эмес. Ал ата-бабалардан калган, аяр мамилени талап кылган ыйык тарыхый жер. Себеби Кароол чокуда ат ойнотуп, кыйырга көз чаптырган учуру болобу, топ жыйынды чакырып, кеңеш курган учуру болобу,
Байтик жана анын ата бабалары элдүүлүк, мамлекеттүүлүк тууралуу түпсүз ой санаага батып, кыял кылышканын элестете алабыз. Демек, Байтиктин боз бөлтөгү кыргыз мамлекеттүүлүгү тууралуу улуу тилектер айтылган аруу жер. Керек болсо, мен ал жерде ушул турушу менен тарыхый маданий мурас деп айтаар элем. Тоо боорунун ташы менен шагылына кызыгып, ата бабалардын изи калган, сөөгү жаткан ыйык жайга карасанатайлык мамиле кылсак, боз бөлтөктү бат эле түзөнгө айлантып алабыз. Мындай кадамдан сак бололу. Дагы кайталайм, бул жерде маанилүү тарыхый объект катары сактап калышыбыз керек. Жеке эле Байтиктин кароол чокусу катары эмес, айланасындагы жаратылышты, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү да коргошубуз керек. Байтик баатыр жөнүндө көп айтабыз, суй урмат көрсөтөбүз, бирок ал тарыхта өзүнүн чыныгы ордун таба элек. Дегеним, Байтик атабыздын баскан жолу, ишмердүүлүгү дыкат изилдене элек, тактала элек, ушул сындуу дагы бир топ маселелер бар. Албетте, уучубуз кур эмес, Байтик баатырды Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын архивдик документтеринен изилдеп, анын тарыхый портреттерин ачып бере турган тарыхчыларыбыз, санжырачыларыбыз арбын. Мындай тарыхый милдетти колго алып, майнап чыгарууга мамлекет жигердүү катышат. Демилгечи топтордун кыргызга кылган кызмат кылган атактуу инсандардын тарых таржымалуу боюнча архивтерди казып, иликтеп чыгабы, кереге кеңеш өткөрөбү, музей уюштурабы, тарыхый булактарга таянып китеп чыгарабы, даректүү тасма тартабы айтор, мындай инсандардын ишмердиги тууралуу кийинки муундарга так маалымат жайылтууну кош колдойбуз буюрса. Кадырлуу калайык калк, мына бүгүн Байтик баатырдын 200 жылдык мааракесин ал өзү бел жайлоом деп таңазалаган Чуңкурчак жайлоосунда баштап отурабыз. Бир аздан соң баатырдын мааракесине арналган Аламан байгеге чабылган аргымактар маарага келе башташат. Кезеңинде Байтик баатырдагы ат адамдын канаты деп жылкы баласын өтө жогору баалаган. Ал ар бир жылкыга аздек мамиле кылып, кылдат асыраган. Байтик баатырдын даңазасын айтылуу Ханжантай кудасы тартуулаган көк шалкы аттуу күлүгү чыгарып, жаңгараш би бийлигин өткөрүп берүүсүнө да себеп болгонун бардыгыңыздар жакшы билесиздер, азыркы прологдон дагы көрдүңүздөр. Байтик баатырдын Кергашка күлүгү өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Себеби кыргыз элинин намысына жараган айтылуу күлүк болгонун бүгүнкү күндө дагы узун сабак айтылып, даңкталып келет. Байтик баатыр атасы Канайдын ашына ат чабыш кылганы, анда баш байгеге Солто элинин бүт кыл кыйругу сайылып, журт намысын колдон чыгарбай алып калган күлүк Кергашка жана анын саяпкери Шергазы Уламышка айланып калган. Мына ошондуктан мааракенин башталышын Аламан байге менен баштоону сунуш кылган уюштуруу комиссиясынын чечимин мен да колдоого алганмын. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада татаал жолдор аркылуу уюштурулган ат чабышта кыргыз жылкысынын артыкчылыгы дагы бир ирет даңазаларына терең ишенем. Себеби мурдатан эле кыргыз жылкысы байымдуулугу, чыдамдуулугу жана күлүктүгү менен кыйла жерге белгилүү болгон. Билесиздер, 1912 жылы Шабдан баатырдын ашында Токмоктон Кичигеминге чейин чабылган жарышта чет элдин асыл тукум жылкыларын артка таштап, кыргыз күлүктөрүнүн алдыда келиши мунун айкын далили. Байтик баатырдын 200 жылдык мааракеси көптөгөн улуттук оюндардын, куш салуу, тайган жарыш, жаатуу сыяктуу улуттук оюндардын коштоосу менен өтүп жатканы да кубандырат. Биздин эң башкы байлыгыбыз болгон эгемендик майрамыбыз кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн Байтик баатырдын 200 жылдык мааракесинин так ушул жерде улуттук оюндардын коштоосунда өтүшү Чуңкурчак жайлоосунун көркүнө көрк кошот. Ага күбө болгон элдин алыс жакындан келген меймандардын жарпын жазат. Кудай буюрса, келечекте өзүнүн ажайып жаратылышы менен бул жайлообуз туризмдин очогуна айланат деп ишенемин. Сөзүмдүн соңунда 200 жылдык мааракеси Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө туш келген айтылуу Байтик баатырдын өмүр жолу аркылуу ата бабаларыбыз көз карандысыздыкка, күн корсуздукка жетүүдөгү баскан жолун, эгемендүүлүктүн баркы менен баасын чечмелеп, кийинки муундарга жеткирели деп тилек кыламын.
Ошол ата бабаларыбыз далай айкаш чабыштарды, далай тар жол, тайгак кечүүлөрдү баштан өткөрүп олтуруп, бүгүнкүдөй ажайып Кыргызстаныбыз менен меймандос кыргыз элин таберик кылып, эгемен өлкөнү аманат мурас катары калтырышкандыгын балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз да жетик билүүгө тийиш экендигин баса белгилеймин. Урматтуу мекендештер, Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы кут болсун. Жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Байтик Баатыр агабыздай эл жерин, эркиндигин туу туткан эр азаматтарыбыз чыга берсин. Өлкөбүздүн булуң бурчунда жашаган элибизди ынтымакка, биримдикке чакырган бүгүнкүдөй иш-чараларыбыз көп болсун. Ар бир үйгө бакталай конуп, эркин мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Рахмат. Белгилей кетсек, эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы Чуңкурчак жайлоосунда кызуу жүрүүдө. Азыркы учурда спорт оюндарын жана ошондой эле ынтымак маданий фестивалинин жыйынтыгы чыгарылат. Алдыма келіп атқан 71-ci номердегі Акчи Акил 5-ci орынға жатқан мүлік бұл Қалайова 6-cı мүлік келіп атады. 6-cı Матов Мирлан Саяпкери Уланбек уулу Тарел Чапкан Үсүпкөл оғлу Сланов Ерлан Чапты Карабалта шаары Чүй Ылдый өйдө чыкмаган өр жолдору бар. Мына ошол шартта Майга кут болсун. Мына карашун 10 мүнөт, 1 саат 15 мүнөттүн аралыгындагы убакытта басып өтүш. Сарбан сайылы. Уланбек уулу Тарел Чапты, Үсүпкөл оғлусу Аксу району. Өзüm саяпкермин, өзüm ошо жылкы заводунун президентимин. Ошо өзү жылкы заводуна ошо саяпкерчилик кылып жүрүп ушу биринчи жолу ат чабып атам. Ошо 60 килодан өйдө ат чабыш болот дегенден кийин өзүм дайындалып келгем. Өзүм 58-темин. Алган таласта Курбан айтта биринчи келген. Үчүнчү чабышы. Бул кандай болду жүрүш? Канчалык деңгээлде кыйынчылык болду? Чабышта мен жанагы асына чыгып алып турмун да, биринчисинде. Көрсө асында 2-3 ат кошкондор бар экен да, асындагы аттарды кой берип, анан астына ошого эрештирип чачатат экен да. Мен билбей ошолор менен келе берсем ал аттарыма токтоп калып атпайбы. Көрсө алар мындай айтканда запасный аттар экен да. Тактикасы бар экен. Мен билген жокмун да, мен биринчи жолу ат чабып. Буга бир жакын деле угулду да бул өзү. Буга дайындалып деле жетишкен жокпуз да. Эми баягы чабып жүргөн аттарды коштук. Атым болсо 3 жаш атым. Ага болбой эле кошо бергенбиз. Кудай колдоп атыбыз биринчи келди. Кудайга шүгүр. Кандай тактиканы колдодуңуз? Тигилер тактикасына каршы. Мен эми баягы подъемдордон эми чырыйтиктерден атты кыйнабай желдирип чыктым. Эңкечтерден эми баягы рисковать этип эле катуураак кой бере бердим. Анан Кудай жалгап мүдүрбөй атым чаап түштү. Ошентип жеңип кеттик, Кудайга шүгүр. Эми менимче бул биздин кошуна өлкөлөргө, мына бирдей эгемендик алган өлкөлөргө караганда Кыргызстанда салыштырмалуу жана сөз эркиндигинин болгону, жарандык коомдун күчтүүлүгү, ошонун бардыгы биздин чоң жетишкендигибиз болду. Бирок ошол эле убакта жанагы экономикалык жактан, социалдык жактан бир топ мындай чоң ийгиликтерге жете элекпиз. Али чоң мындай сот реформасы сыяктуу бир мындай коопсуз жашоого болгон мындай кадамдарыбыз бир аз мындай басаңдап атат. Бирок эң негизгиси биз ушул Кыргызстан деген эгемен өлкөбүз бар, эркин өлкөбүз бар. Ушул мындан ары ушул туура кадр саясатын жасап, жанагындай ар кандай куугунтуктар болбой, бир эркин, мындай бир эгемен мамлекетти куруу аракетин тынбай көрүшүбүз керек деп ойлойм. Бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
эми аракет кылышыбыз керек эми. Бүгін Қырғыз Республикасының 31 жылдық юбилейі Чүй облысының ең бір қой жерінен бірі болған Чоңқұршақ деген жайлауда өтіп жатады. Қырғыз Республикасының бүгінгі көзқарандыстыққа байланышқан ұлы майрам күні Қырғыз елінің илгерки тарихқа өзінің атыменен қалған Қырғыздың дағы бір ұлы инсаны Қанайұлы Байтектен 200 жылдық юбилейі дағы мына ошол жерде той қатары өтіп жатады. Бұл жердегі тойға егемендүүлүктүн жана Қанайұлы Байтектен 200 жылдық юбилейіне арналған тойға Қырғыз Республикасының 7 туғанының елі келіп отырады. Делегациялар келіп отырады. Әрбір облыс өзінің боз үйлерін тегіп, қол өнершілікке ел өзі жасаған жакшынакай буюмдардын выставкалары болуп атат. Мурдакы традицияларыбызды көргөзүп, Манас эпосунан баштап, Манас айтуудан баштап бүгүнкү күнгө чейинки кыргыз искусствосуна, кыргыз маданиятына, кыргыз элинин акыл эсине сиңип калган жакшынакай ырлар айтылып жатат, пьесалар коюлуп жатат. Ошонун баардыгы тең мына жерге Чоңкурчакка келген элдин кароосунда ошолордун экзаменинен өтүп жатат. Мен айтар элем, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү жакшынакай жаркыраган күндө өткөрүп жаткан республикабыздын 31 жылдык майрамы кут болсун. Мына ушундай майрамдарды кыргыздар жылына кылымдар бою өткөрүп жүрсүн. Республикабыз дүйнөдө мамлекеттер болгон мезгилде биздин республикабыздын аты өчпөй, ошол мамлекеттердин катарында биздин Кыргыз Республикабыз болсун. Ал эми кыргыз элибиз, кыргызстандыктар боло турган болсо, дүйнөдөгү бай жашаган, бактылуу жашаган, ынтымактуу жашаган элдерге айлансын. Бардыгыңыздарды чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм.